Салам биздин кичинекей бөбөктөр. Элмирза айке, маанайыңыз кандай? Маанайым абдан сонун, сендечи? Мен дагы маанайым абдан сонун. Биздин кичинекей бөбөктөрүбүздүн маанайы жакшы болуш керек, Абдан сонун болсо керек. Баса досторубуз менен учурашпай калган турбайсызбы? Салам достор. Салам. Анда Элмирза айке, биздин эфирибизди жагымдуу музыка менен ачалы. Кеттик анда. Мага бул абдан жакты. Сагачы? Мага дагы абдан жакты. Элмирза айке, анда биз бөбөктөрдү коногубуз менен тааныштыралы. Кеттик анда. Кимдер келди деп ойлойсуң? Менин оюмча бийчилер. Албетте биздин сүйкайган сулуу бийчилер экен. Кандайсыңар? Жакшы. Жакшы келип алдыңарбы? Кандай келип алдыңар? Жакшы. Сиз өзүңүз тааныштырып кетиңиз. Биз болсо ошол Бишкек шаарындагы Газпром спорт комплексинде Акбата бий тобу келип отурабыз. Көптөгөн жаңылыктарыбыз менен келдик, сыйымдыктарыбыз менен, сыйлыктарыбыз менен келип отурабыз. Өзүңүздөр көрүп тургандай, менин жанымда отурган бул Акбата бий тобунун ортоңку бөлүгүндөгү бийчи кыздар. Бул кыздар болсо ошол 10 жаштан 14 жашка чейинки ортоңку бөлүктөгү кыздар болуп эсептелинет. Акбата бий тобу болсо 2013 жылы ушул Бишкек шаарында атайын борбор болуп түзүлгөн. Ошондон бери иштеп, көптөгөн балдардын, кыздардын бий жаатындагы өнөрлөрүн элге тартуулап келе жатабыз. Анда сиздер эмне үчүн Акбата тобу деп койдуңуздар? Бул Акбата маданий борборунун негизинде түзүлгөн. Акбата деген ошол биздин чыгып жаткан, биздин талим тарбия алган, биздин таланттуу жаш өспүрүмдөрүбүз эң биринчи ошо элдин батасын алсын деген тилекте Акбата деп ошол тобубуздун аты аталып калган. Бул Акбатанын аталышы мен өзүмө таандык. Анда сиз окуучуларыңыздын атын атап кетиңиз. Мен ошол Акбата бий тобундагы ортоңку бөлүктөгү бийчи кыздарды тааныштырып кетейин. Бул бийчи кыздардын баса белгилеп айта кетсем, сахнага аттанган, өздөрүнүн бий боюнча бийлерин тартуулап келген таланттуу кыздарым. Башынан баштап кетейин, анда Аелита кызыбыз, андан кийин Жаркынай, андан кийин Айназик, Акылай, Бегайым, Алия, Нурайым, ошондой эле Аделина. Анан дагы бир биздин бийчи балабыз бар болчу, Байел деген. Ошол бизде бир эле бийчи балабыз бар. Ушу көптөгөн таланттардын арасынан тандап алганбыз. Тилекке каршы бүгүн Казакстанга, Шымкент шаарына ошо
атайын кетти. Ал биден дагы анан спорттун таеквондо түрүнөн да катышат. Ошон үчүн таеквондодон спорт боюнча мелдешке кетти. Андыктан эфирден пайдаланып, ийгилик менен келишине тилектешпиз. Эң сонун бул топко канча жаштан кабыл аласыз? Биздин би тобуна 4 жаштан үйдө кабыл алабыз. 4 жаштан үйдө кабыл алабыз. Кабыл алганда мисалы азыр көпчүлүгү биге шыгы бары деле, шыгы жогу деле келишет да. Биз багы баланын шагын сындырбай, назарын тартпай, көбүнчөсүн бардыгын алганга аракет кылабыз. Анан өзү билинет, убакыт өткөн сайын баланын сразу эле билинип кетпейт таланты. Акырындык менен алып кетиши мүмкүн, бийди көрүп алып кетиши мүмкүн. Мүмкүн кээ бир балдар бар, сахнага чыга электе ошо бийлеп жаткан биздин составдагы чоң кыздарды көрүп, анан шыктанып кетиши мүмкүн да. Ошон үчүн бардыгын эле кабыл алабыз дагы, анан кийин убакыт көрсөтөт. Убакыт менен талантын сууруп чыгарганга аракет кылабыз. Сиздер ушуга чейин канча өлкөгө барып бийлеп келдиңиздер? Биздин бул состав боюнча биринчи жолу чыгышты. Биздин бүтүп кеткен состав боюнча биздин Өзбекстанга, Казакстанга, ошондой эле жакынкы мамлекеттерге барып бийлеп баш байгени багындырып келишкен. Ал эми азыркы состав боюнча жаңы жаңылыгыбыз бар, ошо менен бөлүшсөк болот. Эң сонун карасыз кесиптешим бардыгында жаркырап дипломдор бар экен. Мага дагы абдан төш белгилери бар экен, колос экен. Мага да абдан кызык болуп жатат. Канчанчы орунду алдыңыздар бул дипломдордон? Кайдан алдыңыздар? Ушул 2023 жылдын башында биздин би тобу үчүн жакшы жаңылык болду десек болот. Анткени 2023 жылдын февраль айында, 26 февралда Казакстан Республикасынын Алматы шаарына барып, штаб-квартира деген атайын өзүнчө бийди уюштурган, эл аралык конкурсту өткөрүп жүргөн атайын уюштуруучулар тарабынан дайындалган Данс Мания конкурсуна катышып, биринчи орунду алып келдик. Өзүңүздөр көрүп тургандай, бул жердеги 2 кубок, мына ошол 2 бий менен барганбыз, 2 бийге тең биринчи орунду алып келдик. Кыздардын төшүндөгү медалдар, дипломдор мына ошол ар бири өзүнчө бий боюнча алып келишти. Сиздерге канча жыл болду Акбата тобуна барганга? Кыздар жооп берерби? Мага 5 жыл болду катышып жүргөнүмө. Азырда катышып жүрөм. Уланганга да аракет кылам. 5 жыл бою канча бий жаттадыңыз? Бардык эле бийди жаттап келем. Мен катышып жатканыма 1 жыл болуп калды. Ушул жылы 2 жыл болот. Мындан дагы көп жылга чейин бийлегенге аракет кылам. Сонун. Кыздар бизге эмне алып келдиңер? Эмне даярдап келдиңер биздин эфирге? Кандай бий менен келдиңер? Алия, жооп бер. Биз деген Добубас шамандар бий, кыргыз бийин даярдап келдик жана испан бийи. Бул бийлерди биз Казакстанда, Алматы шаарында бийлеп, ушул бийлер менен биринчи орунду багындырып келдик. Анда Элмирза айке, биз анда бул бизден келген конокторубуздун бийин анда көрөлү. Көрөлүк, кеттик анда. Достор, бизден алыстабагыла.
табыларсың таймамаған барсың ақ қалпағың жерге түспей дағы биік жол болып аттан дулар аттан аяламды жарсын аспан жерді төңіректеп толбастың үніне жүрегімді титіретеді талбандардың сүргі шыққан кезде чоң майданға елім үшін намысты атамда шықса егер ал жігіттің өлі Кесиптешим мага бий абдан жакты, сагачы? Мага дагы абдан жакты. Мага кызык болуп жатат. Формалары караңызчы. Андай жетекчиси Мирзада Калыкова эжекебизден сурайлы. Макул. Бул формаларды кактан тиктиресиздер же өзүңүз тандайсызбы? Азыркы биз бийлеген Доолбас бии боюнча бир аз маалымат берип өтөйүн. Бул Доолбас бии кыргыздын жоголуп бараткан, артта калып калган бийлеринин үзүндүлөрүнөн камтылган бий болуп даярдалат. Бул бийди көбүнчө бизде багы Кыргыз, Орто Азия бөлүгүндө жашаган ар улуттун өкүлдөрү өздөрүнүн улуттук бийлери болгон да. Мына ушул биздин кыргыздын бийи бир гана ушул кара жорго бийи биздики деп эле келатышат да. Ал эми биздин кыргыздын унутта калган бийлеринин көпчүлүгү бар. Мисалга айта кетсек, Сынган бий, Бугу бий, Талма бий, баягы ушул Шаман бийи жана көптөгөн бийлерибиз бар. Биз ушу Кудай буйрса Ак Бата бий тобу мына ушул унутта калган бийлерди алдыга алып чыгып элге тааныталы деген максатта ошолордун арасында ушул Доолбас бийди алып чыктык да. Доолбас бийинин формасы биздин ошо шамандардын баягы жаратылыш менен байланышкан концепциясынан келип чыккан. Бул бийдин формасын тиккен атайын биздин дизайнерибиз бар. Учурдан пайдаланып, ошол дизайнерибиз Изат Айымга чоң ыраазычылыгымды билдирип кетмекчимин. Эң сонун. Ал эми кыздар, силер бир бийни канча убакытта үйрөнөсүңөр? Канча убакыт кетет бир бийге? Бир бийге негизи өзүбүздүн бийлегенибизге карайт. Негизи бийчилерге аз эле убакыт кетет, бат-баттан эле үйрөнө калабыз. Бир бийге плюс-минус 2 күн, 1 күн эле кетет. Бат эле үйрөнөбүз. Ал эми бул Доолбас бийин канча убакытта үйрөндүңөр? Доолбас бийи кичине оорураак бий болгон үчүн муну көбүрөөк убакытта үйрөндүк. 10 күн, 20 күндөй созулду. Бирок ошол Доолбасты дагы бышырыш үчүн, дагы жакшылап кылыш үчүн дагы көп убакыт кетет. Бул 10 күн, дагы 20 күн Доолбас бийи ушундай кыйын бий да, оор бий. Сиздерди Мирзат эже урушабы? Мирзат эже бизди көп деле урушпайт, бирок ушкан мал деле болот. Ал деген өзүбүздөн ката кетет. Биз өзүбүз тура эмес бийлеп коебуз, аракет кылбай калган кездер деле болот. Ошол кезде бизди акырындап эле урушуп коет. Канчанчы класста окуйсуңар? Азыр марта көбүнчөсү 6-класс жана 7-класста окушат. Сиздер мектепке дагы бул Ак Бата тобуна дагы жетишесиңерби? Канча жетишесиңер? Бул жака деген смен деп бөлүшөт. Биринчи смен бул саат 10-до, экинчи смен саат 3-тө. Биринчи смендер мектепте окугандар саат 8-ге
барат. Мектептен келгенден кийин саат 3-кө барып үйгө барат. Экинчи сменде болгондор саат 10-го барып, андан ары мектебине барат. Силер Алматыга барганда силерде кандай сезимдер болду? Өлө толкундануулар болду. Биз биринчи месте алабыз деп барганбыз. Ошентип эле келдик. Жана Долбас бийибизден биз желек көтөрүп чыкканбыз. Ошол желекти көтөрүп чыкканда отурган адамдар бизге абдан кол чабышты. Биз Кыргызстандан чыгып атканда бизге Бегайымдын атасы бизге бата берген. Ошол кезде эле биз өзүбүзгө ишенгенбиз, биринчи орун алып келебиз деп. Жана ошо Кыргызстандан чыгып атканда эле ошентип ишенип, анан Алматыга барганда дагы биринчи месттен алып келдик. Алматыга киргенде бизге киргенге ата-энебиз жана Мирзат эжебиз жардам берди. Бул ата-энебиздин жана Мирзат эжебиздин жана өзүбүздүн дагы заслугабыз, мындай айтканда. Ошо. Ал жакта канча команда болду? Бул конкурс эл аралык болгондуктан Кыргызстандан, Казакстандан, Каракалпак автономиялык өлкөсүнөн жана ушундай бир көпчүлүк жерден, райондордон келген болду. Көпчүлүгү Казакстандан катышыптыр. Кыргызстандан баргандарыбыз ошол бир бизден да башка группалар барды, бирок биздин кыздар айтып отургандай, баягы патриоттук сезимди ойготууга ушул конкурс өзгөчө түрткү болду деп айтып кете алам. Себеби дегенде ошол жерде башка өлкө, башка мамлекет дегендей ошол жерге биз өзүбүздүн атайын Газпром спорт комплексинин жетекчилиги ошо атайын тилек кылып, биздин чет мамлекетке барып келген спортсмендер көтөрүп баш бәйгени жеңип жүргөн желекти ырым кылып атайын беришкен. Ошол желекти барып көтөрүп, силер да биринчи орунду багынтып келе деп. Жана кыздарыбыз айткандай, ошол конкурста Долбас бийинин арасында биз кыргызбыз, биз Кыргызстандан келдик деген, Кыргызстандын бийчилерибиз, таланттууларыбыз деген өзүбүздүн баягы атыбызды көрсөтүш үчүн сөзсүз байрагыбыз көтөрүлүш керек. Кыргызстандын кызыл жерегин көтөрүп кыздар сахнага чыгып бийлегенде Казакстандагы конкурстага келген бардык катышуучулар ордунан туруп ошо бизге аябай кол чабышты. Себеби дегенде бул да болсо биздин өлкөбүздүн патриоттук сезими жана биздин өнөрүбүздүн бийик экенин даңазаладык десек болот да. Ошол менен бирге кыздарыбыз аябай жетине албай толкунданып, биз менен барган ата-энелерден барган коштоп, 2 ата-энебиз барган. Ошол 2 ата-энебиз өздөрү сахнадан көрүп отуруп, ошо көздөрүнө жаш алып, ушундай бир толкундануу сезимдер болду да. Анан биринчи орунду алып сахнага чыгып, желегибиз менен кошо чыгып, ошо байгелерди талап атканда дагы кыздарыбыздын жүздөрү толкунданып, кээ көздөрүнө жаш алып, эже жакшы турбайбы, мындай биздин Кыргызстанды ушинтип дамытышыбыз керек турбайбы деп аябай стимул алып келишти десек болот. Анда эже Казакстандан тартып калган видеонун үзүндү барбы? Ошол бизде Казакстанда сахнада конкурста. Мен Казакстанга баргым келип кетти. Абдан сонун экен, э? Жакшы эле койсоңуздар, буюрса барасыздар. Анда сиздерге эркин микрофон. Кел, барасыздар. Бизди коштоп барып келген ата-энелерибизге чоң рахмат, жана эжекебизге, Мирзат Акалбекова эжебизге чоң рахмат. Терең ыраазычылык билдиребиз. Учурдан пайдаланып, ошол бизди конкурста катышкан, бийге катышкан кыздарыбыздын ата-энелерине терең ыраазычылык билдирип кетебиз. Себеби дегенде биздин ошол конкурска баруу үчүн сөзсүз түрдө акча каражаты сарпталат эмеспи? Бардык ошо биздин чыгымды ата-энелер өздөрү мойнуна алып, бизди алып барып келди да. Андан сырткары ошол кыздарыбызды жибергенге дагы жардам берген бул Газпром спорт комплексинин жетекчилиги болду. Ошол жетекчилигине дагы ыраазычылык билдирип кетейин. Ошондой эле бизди ушул жеңишибизди куттуктап, андан сырткары жеңишибиз менен элге бөлүшүүгө көпүрө болуп берген мына ошол 7 каналдын жалпы эмгек жамаатына сиздердин көрсөтүүңүздөргө терең ыраазычылык билдирип, кыздардын атынан рахмат айтып коюуга уруксат этиңиздер. Сиздерге да чоң рахмат. Ушинтип келип туруңуздар, жаңылыктар менен бөлүшүп, сиздерге эшигибиз ар дайым ачык. Келип турабыз, кыздар? Бизге берилген убакта келип жетти, кесиптешим. Ооба, мен коштошкум келбей атат, бирок коштошуш керек. Эмки эфирден көрүшкөнчө сак саламатта.